Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүн бирикмелердин атын атоону үйрөнөбүз. Өткөн сабакта бирикмелер жөнүндө сөз кылганбыз. Бирикмелер ionic compounds жана covalent compounds болуп экиге бөлүнөрүн үйрөнгөнбүз. Иондук бирикмелер металл жана металл эместен түзүлгөн бирикмелер болчу. Азыр ionic compounds кандай аталарын үйрөнөбүз. Эң алгач металлдын аты, андан кийин металл эмес иондун аты жазылат. Non-metal atom. Мисал катары бромин. Ал эми non-metal ion кандай болот? Non-metal ion. Ушул атомдун уңгусунун плюс ID мүчөсү болунат да non-metal ионы пайда болот. Bromide. Мисал катары oxygen. Бул oxide. Алдыңкы сабактарда биз non-metal иондордун жана алардын кычкылдануу даражаларын, металлдардын жана алардын кычкылдануу даражаларын караганбыз. Аларды жатка билүүбүз керек. Эми эң алгач бул содиум металы, содиум. Андан кийин non-metal ion, бул bromide. Бул алюминиум. Бул оксид. Zinc. Chloride. Barium. Nitride. Бул potassium. Бул hydroxide polyatomic ion. Hydroxide. Nickel. Бул sulfate polyatomic ion. Zinc металы. Бул permanganate polyatomic ion. Бул ammonium. Chloride. Бул жерде темирдин 3 валенттүүлүк колдонулган. Темир 2 валентке ээ, темир плюс 2 жана темир плюс 3 iron. Кайсы валенттүүлүгүнө колдонгондугу үчүн, же болбосо кайсыл кычкылдануу даражасын колдонгондугу үчүн биз бул жерде рим цифраларын колдонобуз. Бул жерде 2 жана бул жерде 3. Бул жерде плюс 3 болгондугу үчүн iron 3 валенттүү деп билдирип oxide. Жезде дагы плюс 1 жана плюс 2. 2 өзгөрмөлүү кычкылдануу даражасы бар. Плюс 1 болгондо 1 рим цифрасы, плюс 2 болгондо 2. Бул жерде жез плюс 2. Демек copper 2 sulfate. Коргошунда дагы жолосун lead плюс 2 жана плюс 4.
валенттүүлүктөрү бар, зарядтары. 2 плюс 4. Бул жерде плюс 4 колдонулгандыгы үчүн weight плюс 4 nitrate in плюс 2 жана плюс 4 валенттүүлүктөрү бар. Бул жерде 2 жана 4. Тин бул жерде плюс 2 болгондугу үчүн 2 oxalate. Төмөнкү аттардын формулаларын жазып көрөйлү. Потасиумдун формасы К плюс 1 зарядка iodide и минус 1. Бул бирлер индекске түшөт, бирок жазылбайт. Потасиум iodide. Тин плюс 4 дейт, валенттүүлүгү хлорид. Хлорид минус 1. Тин хлорид 4. Бул 4 индекске түшөт. Бариум плюс 2. Сульфейт SO4 2 минус. Бариум 2 SO4 2лер кыскаратта. Бариум SO4. Содиум хлорид. Содиум плюс 1. Хлорид минус 1. Демек, содиум хлорид. Стронтиум плюс 2. Сульфид минус 2. Стронтиум сульфид. Copper yes. Плюс 2 болгондугу үчүн плюс 2. Carbonate минус 2. 2лер кыскарат. 3. Алюминиум плюс 3. Бромид минус 1. Алюминиум, бромид 3. Литиум плюс 1. Nitrate минус 3. Литиум 3. Nitrate. Биз иондук бирикмелердин аталыштарын үйрөндүк. Эми коваленттик бирикмелердин атауын үйрөнөбүз. Коваленттик бирикмелерде металл эмес жана металл эмес эки нон металл атомдордон же болбосо мындан ашык нон металл атомдордон түзүлгөндүгү үчүн рим цифраларын эмес, грек цифраларын колдонобуз. Моно 1, Di 2, кээ бир китептерде B деп дагы келет. 3 3, тетра 4, пента 5, heksa 6, hepta 7, окта 8, нона 9, дека 10. Бул грек цифраларын жаттобуз керек. Эми коваленттик байланыштарды атоону карайлы. Биринчи нон металл. Бул 1 болгондугу үчүн моно болуш керек болчу, бирок ал жазылбайт. Карбон. Бул жерде индекс 2, демек D oxide. Бул жерде дагы карбон 1 болгондугу үчүн моно деп жазылбайт. Карбон эң алгачкы элемент болгондугу үчүн карбон D sulfide. Phosphorus 3 bromide. Phosphorus penta bromide. Бул жерде фосфордун индекси 2 болгон үчүн D phosphorus
pentasulfide. The nitrogen бұл жерде күкірттікі 1 болғандығы үшін monosulfide. Birinci элементтердики 1 болса жазылбайт тагын, экинчи элемент, үчүнчү элементтердики 1 болса, ал моно деп жазылат. Ал эми баш алгачкы элементтин ион эмес, анын аты өзү жазылат, найтрат эмес, nitrogen бул. Эми бул силикон. Силикон bisulfide. Nitrogen bromide. The nitrogen tetrachloride. Бул жерде карбон tetrabromide. Карбон экинчи элементтин индекси 1 болгондугу үчүн monosulfide. Бул иондук ковалент, иондук бирикме болгондугу үчүн содиум permanganate. Бул дагы иондук бирикме, демек стронтиум iodide. Бул дагы иондук бирикме, potassium sulfate. Бул коваленттик бирикме, the nitrogen tetrasulfide. Бул иондук бирикме, magnesium nitrate. Бул tetrachloride. The phosphorus pentoxide. Hydrogen monochloride. Hydrogen H mono болгон үчүн хлордон бирөө. Barium fluoride. Barium +2, fluoride -1 болгондугу үчүн barium fluoride экен. Fluoride. Tin sulfide. Tin бул жерде кайсы кычкылдардын даражасын көргөзүп турат. 2 +2 sulfide S-2 демек S. The nitrogen monoxide. Бул коваленттик байланыш болгондугу үчүн the nitrogen 2 mono 1 oxide. Carbon disulfide. Көмүртек sulfide S D болгондугу үчүн индекс 2. The sulfur hexachloride. Sulfurдан 2, hexa 6, хлордон 6. Sodium phosphate. Натрий +1, фосфат -3. Бул иондук байланыш. Натрий 3 PO4. Platinum chloride. Бул жерде иондук байланыш болгон үчүн платиниумдун кайсы валенттүүлүктө экендигин көргөзгөн. Platinum +2 chloride -1 platinum chloride 2.
Биз силер менен бирикмелердин аталыштарын үйрөндүк. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактан көрүшкөнчө сак саламат болгула.